Maası жоқ дарат қанша уақытқа чейін жарайды. Мысалы, мен асыр уақытысында дарат алам. Куфтанға чейін бұзбай, куфтанды оқуйм. Ушул туурабы туура эмеспи? Маасы жоқ дарат қанша уақыт чейін. Маасы жоқ даратыңыздың чыдай турган убагы даратыңыз сынганга чейин чыдайт. Даратыңыз сына менен даратты буза турган нерсени аткарышыңыз менен даратыңыз сынат. Анан даратыңыз бузула турган нерсени аткарбасаңыз, демек даратыңыз сынбайт. Эртеменги намаз даратыңыз менен 5 маал намаз окусаңыз болот. Балким сиз чайды аз ичесиз, тамакты аз жейсиз өтө. Ошого байланыштуу. Анан кийин мен жок чыдайм да деп туруп чыдап жүрө берип, зараны чыгарбай, улуу зарага барбай, бул күнөө жана макру деп келет. Болбойт бул. Анткени ойду бузат. Анан денеге зулум келтирүү деп эсептелет. Кандай кез ошондой бүтүрөбүш керек. Анча-мынча, мисалы айталы, күн суук жерге бардыңыз, бирөөлөрдүн үйүнө конок коруп калдыңыз, асырда дарат алгансыз, ошо менен шамды куфтанды окуп алсаңыз болот. Беймарал окуй бересиз. Сөзсүз ар бир намазга дарат алыш шарт эмес. Маасыңыз барбы, маасыңыз жокпу, айырмасы жок. Даратты сындыра турган нерсе жасабадыңызбы, уктап калуу жана белгилүү темалар. Ошолорду аткарбасаңыз эле кадимкидей намазды окуй бересиз. Ал эми маасы бар эмеспи? Маасыны баягы бутуңузду жууп кийдиңиз да. Кийгенден кийин үстүңкү дарат, мисалы, кийгенден мен бол даратым сынбайт деген маселе жок. Мисалы, даратканага бардыңызбы, демек даратыңыз бузулду. Болгону бутуңуздун дараты бузулбайт. Ал кандай болот? Үстүңүзгө, мисалы айтып, кол дарат, бет дарат, башыңызга мастыкты алдыңыз, чыканактарды жуудуңуз, анан эмне кылдыңыз? Бутуңузга келгенде бутту чечип жуубайсыз, маасынын үстүнө мындай мастык тартып коесуз. Бүттү, ошентип намаз кете берет. Намаз маасынын тартиби ушул. Толук дарат алыш керек, анан бутту жууш керек. Оң буту, сол буту жууп бүткөндөн кийин анан бутту кургактап алып, анан кийин эмне кыласыз? Эки маасыны кийип аласыз. Бүттү, дарат сынса, үстүңкү даратты аласыз, бутуңузга болгону мас тартып коесуз. Дарат сынбаса, кадимкидей намазыңызды окуй бересиз. Тартиби ушул. Жергиликтүү болсоңуз, бир күнгө жарайт. Болгону кошумча түшүндүрүп кете турган нерсе, маасынын мөөнөтү кийген убакыттан эсептелбейт. Кийгенден кийин жүрө бересиз, айталы, пешимде бутуңузду жууп, дарат алып, бутуңузду жууп, маасыны кийдиңиз да. Асырда сынбашы мүмкүн, шамга барана сынышы мүмкүн даратыңыз. Демек, шамдын убагынан баштап маасынын мөөнөтүнүн убакыты башталат. 1-2 башталат мүнөтү. Дагы эртеси шамга чейин жарайт. Кийген убактан эмес, дарат кийгенден кийин, дарат сынган убакыттан баштап маасынын мөөнөтү башталат. Дагы кошумча түшүндүрмө нерсе, бул эмне айырмасы бар десеңиз, мисалы, дарат алдыңыз, бутуңузду жуудуңуз, анан көчөгө чыгып кеткен атасыз, бирок маасычан кеткен ыңгайсыз болуп калды, бут кийим кийиш керек болуп калды. Анан маасыны чечтиңиз. Жок, кайра маселе кийип алайынчы да кайра маасыны кийип атасыз. Ошондо даратым сынабы сынбай деген маселе болот да. Үстүңкү даратты алдыңыз, бутуңузду жуудуңуз, анан маасыны кийдиңизби, дарат сын элек болсо, 1000 жолу чечип кийсеңиз да эчтеке болбойт. Эмне үчүн? Жаңы алган даратыңыз эч сынбагандыктан кийип чече берет. Анан кийгенден кийин бир жолу дарат сындыбы, бүттү. Бутту чечпеш керек деген сөз. Кокус бутту чече турган болсо, анда кайра башынан жууп кийиш керек деген маселе пайда болот.